Саламатчылык. Мен биринчи өзүмдү тааныштыра кетсем, Ысык Көл областык ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын начальник орун басары, милиция подполковниги Табалдиев Мирбек Токтобекович. Эми алгачкы сурооңуз боюнча мен жооп бере турган болсом, быйылкы 2022 жыл баягы мурунку жылдарга салыштырмалуу туристтердин келиши алданча көп болду. Ошол эле учурда коомдук коопсуздукту сактоого дагы биз башка республиканын аймагынан дагы кошумча күчтөрдү тартып, ошолордун жардамы менен жалпы 1000ден ашык кызматкер Ысык Көл облусунун аймагында коомдук коопсуздукту туристтик сезон учурунда сактоого тартылды. Анын ичинде албетте биздин областтын ички иштер бөлүмдөрүнүн кызматкерлери бар. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинен жол коопсуздукту көзөмөлдөө кызматынан жалпы кошумча күчтөр тартылып, облустун аймагында коомдук коопсуздукту сактадык. Эми кылмыштуулук боюнча тартип бузуу багытында бир нече уюштуруу иштерин жүргүздүк облустун аймагында. Эми жылдарга салыштырмалуу албетте быйыл кылмыштуулук дагы байкы азыраак болду. Оор жана өзгөчө оор кылмыштар катталган жок. Жол коопсуздугун көзөмөлдөө багытында дагы ийгиликтүү иштерди жүргүзө алдык деп мен айта алам. Байкы мурунку жылдарга салыштырмалуу туристтик милиция бизге түзүлдү. Жалпы штат боюнча 42 кызматкер облустун аймагында кызмат алып барышты. Бир эле көлдүн жээгинде эмес, туристтик милиция биздики тоолорго да чыгып иш алып барышты. Ошол эле учурда жанакы чет өлкөдөн келген туристтерге ар түрдүү ар кайсы ошол келген туристтердин тилинде аларга жардам көрсөтүштү. Кайсы жерде кандай баягы биздин конок үйлөрүбүз бар, ошого чейин адрестеринен берип, телефон номерларынан бери таап бергенге чейин бар. Ар кандай бир туура эмес бир кирептер болуп калган учурда ошолорго жардам беришти. Андан тышкары бизде колл-центр түзүлгөн областтын аймагында. Аякка дагы чет өлкөлүк жарандар тарабынан кайрылуулар болуп атты. Учурунда өз убагында баягы ыкчам аларга дагы жардам көрсөтүп, бүгүнкү күнгө чейин иш алып барышууда да. Биз тарабынан баягы коопсуздукту сактоо жагынан мен айтам, баардыгы өз деңгээлинде өттү деп. Баягы талап ушундай экен. Кээ бир жерлерде ушундай баягы мүчүлүштүктөр болуп атты, бирок учурунда, убагында өзүбүз чечкенге аракет кылып жаттык. Анан баягы эң эле баягы көйгөй ушул көлдүн жээгинде жайгашкан биздин пансионаттарда иш алып барган жанакы спасательдер деп коебуз го, куткаруучулардын баягы санынын жетишпестигинен ушундай баягы көлгө чөгүү учурлары тилекке каршы болуп жатты да. Аларды азыркы келерки баягы биздин тур сезонго ылайыктап туруп, жогорку жетекчиликтерге да сунуштарыбызды беребиз да бул боюнча. Туристтик милицияда азыркы учурда 6-7 машина менен камсыз болгон, техникалык жабдыктар менен камсыз болгон. Албетте тоодо жүрүүчү жанакындай жол тандабастарыбыз бар. Андан тышкары башка техникалар менен дагы жетиштүү деңгээлде камсыз болушкан. Ошол техникалардын жардамы менен тоодо болобу, көлдө болобу туристтерге баягы жетиштүү деңгээлде жардамыбызды көрсөтө алдык деп мен эсептейм да. Быйыл резонанстуу бул туристтик мезгил учурунда андай кылмыштар катталган жок. Жетишкендиктер биздики ушул эң негизгиси коомдук коопсуздук болуп жаткандан кийин мен ойлойм быйылкы туристтик мезгил эң баягы коопсуздукту өз деңгээлинде сактай алдык деген баягы тыянакка өзүм келдим да. Андан тышкары албетте туристтик милиция түзүлдү.
ошол эле учурда туристтик милицияга өзүнчө дагы бир функция кошуп бергенбиз. Баягы көлдүн тегеретесиндеги экологияны дагы жанакындай таштандылар боюнча дагы иш жүргүзүү багытында бир функция кошуп бергенбиз. Ал багытта дагы баягы бир кошумча бир жаңылык болду деп айтсам болот да. Ошол эле учурда туристтерге жардам берүү, жанакындай экологиядагы бузууларга мындай экологиялык баягы бузуу таштандыларды таштоо багытында дагы мындай быйыл бир өзгөчө иш алып бардык деп мен айта алам да. Биздин жетишкендигибиз ошол болду да. Туристтик милициянын саны жетиштүү, жетиштүү деп азыркы учурда айтыш кыйын, албетте бул аз. Себеби туристтерди өзүңүздөр билесиздер, көлдүн аймагына эң эле көп санда келет. Анан туристтик милициянын мен штаттык бийлигин жетиштүү деп айта албайм. Мен буюрса дагы алдыда биздин жетекчилик тарабынан каралып атат, баягы санын көбөйтүү максатында. Жана жогоруда мен айтып кетпедимби, бир эле туристтер менен иш алып барбайт. Булар жанакындай көлдүн айланасындагы экологияны дагы көзөмөлдөп, ошол жагынан дагы иш алып барып жатышат да. Анан албетте баягы штаттык бирдик жетишсиз, азыркы учурда жетекчилик тарабынан көбөйтүү максатында иш алып барып жатышат. Кышкы сезонду албетте анын дагы өзүнчө бир өзгөчөлүктөрү бар. Кышкы сезондо ал багытта дагы азыр биз ошол эле ар бир райондук ички иштер бөлүмдөрүндө иштеген кызматкерлер менен биргеликте, башка ведомстволордун кызматкерлери менен биргеликте азыр алдыдагы бул кышкы туристтик мезгилге дагы даярдыктар көрүлүп жатат. Эми биздики кышкысын тоодо көп учурда туристтик мезгил өзүңүздөргө белгилүү болгондой тиги горнолыжный базалар бар. Ошол жактарда коопсуздукту сактоо максатында ошол келген туристтердин жаткан, жайгашкан жериндеги коопсуздуктарды сактоо боюнча баягы жылдагыдай эле ишмерчемдер түзүлөт. Ошол ишмерчемдердин негизинде тиешелүү кызматкерлер өз кызматтарын өтөйт. Өздүк курамды дагы өз деңгээлинде, өз багытында баягы туура талап, туура жолго буруп, ошол менен иш алып барды деп ойлойм да. Андан тышкары албетте баягы сан жагынан дагы башка жылдарга салыштырмалуу быйыл өзгөчө көбүрөөк кызматкерлерди дагы тартып иш жүргүздүк да. Баарыбызга белгилүү болгондой кылмыштын түрү баягы эле уурдоо да. Көлдүн жээгинен жанакындай соткаларын, кол телефондоруна ушундайларды уурдап кеткен учурлар көп катталды. Алар менен албетте эми уурдалган кылмыштардын бетин ачуу боюнча дагы ийгиликтүү иштер жүрдү. Ал баягы уурдоолордун да беттери ачылып атты. Бүгүнкү күндө ачылбай турган да кылмыштар бар. Алар менен азыркы учурда тиешелүү кызматтар өздөрүнүн иштерин улантышууда да. Боюнча эми биздики мындай айтканда баягы тышкы турист, анан ички турист деп бөлбөйбүз да. Көлгө эс алганы келдиби жаран, ар бир жарандын ден соолугу, ар бир эс алуучунун коопсуздугу биздин эң негизги милдетибиз да. Ошон үчүн баягы чет элдик турист болобу, өзүбүздүн ички башка областтардан келген өзүбүздүн эс алуучулар болобуз, ар бирине бирдей мыйзамдын негизинде мамиле жасап, ошонун негизинде коопсуздугун сактоого биз даярбыз да.